Кыргызстандын аскерлери жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин издөө 2019 деп аталган машыгуусуна катышууда. 14 октябрда Белоруссиянын Обузлесновский полигонунда иш-чаранын расмий ачылышы болду. Машыгууга Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Казакстан, Россия, Тажикстан жана жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бириккен штабынын ыкчам тобу катышууда. Жалпы жонунан 2000ге чукул аскер, 200дөн ашуун техника тартылган. Арасында авиациялык техника да бар. Издөө 2019 машыгуусу 14 октябрдан 18 октябрга чейин полигондо 2 этап менен өтөт. Анын алкагында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ыкчам аракетке келүүчү жамааттык күчтөр менен биргеликте операцияга даярдык көрүү жана ар кандай каражаттар менен күч колдонуу боюнча тажрыйба топтошот. Ошондой эле жерде, абада жана башка учурларда ошону менен бирге түнкүсүн да чалгындоо иштери жүргүзүлөт. Аскерлер уюмга мүчө мамлекеттерди буктурмадан чыгаруу, куралдуу кылмышкерлердин тобун бутага алуу жана калктуу аймактарды бошотуу чараларын көрүшөт.